Эми Ош областы боюнча биз текшерүү иштери жүргүзүп атабыз. Ошонун бири мисалга Ноокат районундагы мектептерде жана чашке чай берүү боюнча текшерүүлөрдү тапшырма бердим эле. Ошол боюнча текшерүүлөр жүргүзүп келди. Ал жерден чындыгында фактылар чыгып далилденип, Зау районунун орун басары жумуштан арыз жазып кетти. Ошого байланыштуу башкы эсепчиси дагы арызын жазып бүгүнкү күндө жумуштан кетти. Ошого уруксат берген санэпидстанциянын кызматкерлери, санэпидстанциянын ошол Ноокат району боюнча орун басары ал дагы жумуштан кетти. Андан тышкары ошо санэпидстанциянын бөлүм башчысына сөгүш жарыяланды. Андан башка өткөндө ошол Каракылжа районунун эң алыскы Алайкуу айыл өкмөтүнө барганыбызда ал жерден дагы элдерден арыз муң түшкөн. Ошол социалдык кызматкер жана пособие чегергенде ар кандай тоскоолдук жаратып, ар кандай кыйноолор жасамаган экен. Ошонун үстүнөн арыз келгенден биз арызды канааттандырып, ал бүгүнкү күндө ошол кызматкер азыр Алайкуу айыл өкмөтүнөн алынып, башка айыл өкмөткө жөнөтүлдү да. Мындай текшерүүлөр бүгүнкү күндө Ош облусубузда көптөгөн болуп атат. Эми Кудай буйруса мына жаңы жылдан баштап бардык тармактарда дагы ушундай текшерүү иштерди жүргүзөбүз. Себеби дегенде бул көйгөйлөр бардык тармактарда эле бар экен. Бул саламаттык сактоодо, билим берүү тармагында, айыл өкмөттөрүнүн иш чараларында, жанагындай айыл өкмөт тараптарынан көмүр алган тендерлер боюнча бардык эле тармактарда бүгүнкү күндө текшерүүлөр жүрөт деген пландарыбыз бар.